аалымдар бүт Куран хадисти изилдеп отуруп негизги 5 принципти алып чыккан. Ошол 5-өсү качан ишке ашса, жер бетинде кой үстүнө баягы торгой уялаган бир жашоо келе тургандай бир деңгээлдеги абалга жетебиз да. Биринчиси ошол динди сактоо. Динди сакташ ар бир мусулман моюндагы милдет, өзгөчө аалым уламалардын ошол дин жаатында жүргөндөрдүн моюндагы милдети ушул болуп эсептелет. Андан кийинки эле экинчи нерсе бул хевзун нафс, адам жанын сактоо. Жанды сакташ парз. Өзүңдүн жаның өзүңө аманат. Ошон үчүн өзүңдүн жаныңды өзүң кыйуу шариятта арам. Ал эми бөлөк бирөөнүн жанына да кас кылып, бөлөк бирөөнүн ден соолугуна же үй бүлөсүнө, бала чакасына зыян жеткирүү бул да арам. Үчүнчү принцип хевзул акыл дейт, адам акылын сакташ керек. Акыл бул Алладан берилген эң кымбат нерсе да. Акыл менен биз Куранды түшүнөбүз, акыл менен биз дин шариятты түшүнөбүз. Ошон үчүн шариятта адамды акылынан айныткан, адамдын өзүнүн адамдык бир касиеттен ажыратып кое турган, иче турган нерсе болобу, жей турган нерсеби, чеге турган нерсе бүт бардыгы арам да. Ошон үчүн наша арам. Эмне үчүн? Анткени адам ага киргенден ушу акылынан айнып калат. Ал өзүнүн адамдык касиетинен чыгып калат. Ал ошол бир аз убактылуу бир нерсеге, ошол рахатка, кайфка кирип кетет да, ал үчүн жашоо бир тыйын болуп калат. Баланын да кереги жок, аялдын да кереги жок, тууганын да кереги жок, диндин да кереги жок. Ошонун аркасынан түшүп калат да. Ошол арак дагы ошон үчүн мисалы, ошон кумар оюндары да ошондой мисалы. Анан келип эме хевзул мал мүлктү сактоо дагы бар.